Ошол эле учурда биздин кошо мамлекеттерден айырмаланып, алысыраак айталы, сырттагы чоң мамлекеттер менен кайсы мамлекеттерден алаканы үзбөшүбүз керек? Биз эми мен жогоруда айткандай жаш жана жаңы мамлекет болуп келаткандан кийин биз азыр чын айтканда мен жеке пикирим боюнча, позициям боюнча биз тандабашыбыз керек. Бизге кайсы мамлекеттер менен мындай айтканда кызматташуу пайда алып келсе, биз ошолордун баары менен кызматташыбыз керек. Мисалы, кээ бир биздин саясатчылар дейбизби, же серепчилер дейбизби, кээ бир мамлекеттерде бизди душман көрсөткөнгө аракет кылышат. Мисалы, ошо жакында эле мына Кытай мамлекетин бизге ар кандай конфликттүү ситуацияга алып келип, алар менен душман кылганга аракет кылышат. Же мисалы, кээ бир радикалдуу мисалы инсандарыбыз балким ошол эле Орусия менен бизди карама каршы койгонго, же батыш өлкөлөр менен карама каршы койгонго аракет кылат. Мен буну туура эмес көрөм. Себеп дегенде, мисалы ошол эле Кытай, мен жогоруда айтканда, бул азыр экономикалык бир державага айланды. Биз алардан бир пайдасын көрөлүк. Биз алардан пайдасын көрөлүк. Себеп дегенде, дүйнөлүк көпчүлүк мисалы производстволор, өндүрүштөр, өзгөчө жаңы технологияларга байланыштуу болгон өндүрүштөр баары тең азыр Кытайда чыгарып жатат. Ошол эле iPhone дейбизби, Microsoft дейбизби, машина чыгарган баарысы азыр көпчүлүк ошо Кытайдан чыгара башташат. Ал эми ошондо сыңар эле мисалы биздин буга чейин 200 жылдан бери эле карым катнаш, мындай айтканда тарыхый жактан бир мамлекет куруп калдык. Ошондо эле мына тилибизде экинчи расмий тилибиздагы ошол тил болуп калды, мына Россия мамлекети. Ага да бизди мындай айтканда карама каршы койгонго аракет кылып атышат, бирок ал менен да биз мындай карым катнаш түзүшүбүз керек. Ар бир мамлекеттин өзүнүн бир мындай айтканда өзгөчөлүгү бар, бизге керектүү өзгөчөлүгү бар жана эң негизинен бизге пайда алып келе турган өзгөчө бар. Биз ошол өзгөчөлүктөрдүн артынан биз бул мамлекеттер менен карым катнаш курушубуз керек. Ошол эле мисалы Батышта жанагындай кечээ ар кандай митингде чыгып атышпайбы, жанагындай тез жааттар менен бизди туура эмес түшүнүктөр алып келип атат. Ооба, андай нерсе сөз. Бирок каалабайсызбы, Батыш бүгүнкү күндө планетанын биздин жер шаарынын экономикалык жактан именно лидери ошолор, локомотив ошолор. Биз алардан көптөгөн жакшы нерселер алышыбыз керек. Алар менен да кызматташалык. Бирок менин жеке пикирим дагы ушул мындай айтканда векторлордон, ушул Кытай дейсизби, Россия, Батыш дейсиз, Америка, булар дүйнөлүк геополитикалык векторлордо ошолордун ичинде жаңы бир вектор пайда болуп келатат да. Мен ойлойм, бул вектор биз үчүн өзгөчө вектор. Вектор деген эмне? Бул мындай айтканда достук мамиле десем болот, бул Түркия. Эмне үчүн Түркия? Менин жеке көз карашым боюнча, мисалы Кытай, Орусия же Батыш мамлекеттери, булар менталитеттик жактан, менталдык, тарыхый жактан дейсизби, дил, дин жактан дейсизби, булар кичине бизден башкачараак. Ал эми ушул мындай айтканда кандаш, тилдеш, биздин бир тилден, биздин менталдык жактан, тарыхый жактан түпкүбүз бир эл болгон ушул Түрк мамлекети, Түркия мамлекети акыркы кезде саясий өңдөндө эле эмес, экономикалык өңдөндө булар азыр Европа менен тең талашып турган кез болуп турат да. Бул биз үчүн өзгөчө бир мындай айтканда жакшы сигнал болуп турат да. Мен ойлойм, ушул Түркия мамлекети келечекте эмес, бүгүндөн баштап бизге бир мындай айтканда саясий жана экономикалык жактан бир вектор болуш керек да. Ошондо Кыргызстан азыркы учурда кайсы мамлекетти өзүнө жакыныраак кабыл алышы керек? Эгер биздин менталдык тарыхый жактан карасак, мен Түркияда ойлойм да. Себеп дегенде, мына мисалы кечинки эле жогору айтканда Кытай мамлекеттен биз экономикадан башка эч нерсе ала албайбыз. Анан бул бир. Экинчисинен мисалы Кытай моделин биз Кыргызстанга алып келе албайбыз. Себеп дегенде, алардын мен жогору айтканда менталитети башка, тарыхы да совсем башка да. Ал эми ушул биздин менталитетке, көз карашка, философияга тете келген мамлекетти курууда, өзгөчө экономиканы, башкаруу системасын курууда, мен ойлойм, именно түрк туугандар бизге өтө жакын го депчи. Себеп дегенде, мисалы бизге батыштан демократияны 90-жылдар тарс этип башыбызга үйүп салды, бирок биздин ошол кездеги менталитетибизди, жанагы ошол учурдагы биздин тарыхый мындай айтканда учурда өнүгүп келаткан көз карашыбызды эч кандай мындай айтканда учитывать этпей, бизге тарс этип ошону байлап коюшту да. Бирок азыркы учурда карап көрсөм, түрк туугандардын өнүгүү системасы, башынан келе өнүгүү системасы, булар бизге абдан окшош. Мен ойлойм да, ушул биздин мамлекетти курууда, өзгөчө экономика системасын курууда биз түрк туугандарга байланышыбыз керек. Эмне дегенде, бизге Түркия Европага көпүрөөк болуп бере алат да. Кытай болуп бере албайт. Ооба, Кытайдан биз экономикалык процесстен карым катнаш соода саттан. Россиячы? Эми тилекке каршы Россия бүгүн өзүнүн мындай айткан акыбалын чече албай жатат. Бүт жана санкциялар баары тең туш тараптан королуп, алар өздөрү Европага мындай айтканда, Европа эле эмес, мындай айтканда дүйнөлүк рынокко чыга албай турган кез болуп калды.
Ал эми биз ошол көпүрөлөрдүн ичинен карап көрсөк, Кытай дейбизби, Батыш Европа дейбизби, Америка дейбизби, же Россия дейбизби, бизге негизги дүйнөлүк рынокко ушул Түркия гана болуп бере алат деген көз караштамын да. Себеп дегенде азыркы учурда бул Түркия Евросоюзга мына кирердин астында турат. Ошондой эле НАТОнун мүчөсү, дүйнөлүк ВТОнун мүчөсү, жана көптөгөн көрсөткүч боюнча, жана ички дүң продукциялар боюнча Европанын алдыңкы өлкөлөрүнө тең тайлашып келатат да. Мен ойлойм бул ушун баарын тең биздин урматтуу тышкы иштер министрлиги, өкмөт ушун баарын тең мындай айтканда четке какпай, азыркы учурда мындай айтканда кабыл алып туруп, биз азыр Түркия менен өзгөчө бир кылдаттык, достук мамилени күчөтүшүбүз керек да. Негизи Түркия мамлекетинин дүйнөлүк алкакта, эл алкакта өзүн тааныта алдыбы? Өздөрүнүн аброю барбы? Албетте аброй бар. Түркиянын азыркы учурда мен георегионалдык, геополитикалык дебесем да, бирок ошол георегионалдык бир державага айланды десем жаңылышпайм. Себеп дегенде, мына өзүңүздөр көрүп жатасыздар, көптөгөн мамлекетке биринчиден жардам берип атат. Бизге эле Кыргыз мамлекетте канча деген больницаны куруп берип атышат, деги университеттер ачып берип, жол салып берип атат. Жана Толгон Токойдо көптөгөн проектлерди. Эгемен күндөрү бери карасак, 8 миллиард доллардан ашык жардам берип коюштур да. Бул биздин эле түрк мындай айтканда кандуу мамлекеттерге эле эмес. Бул ошол эле Африка мамлекеттерине, араб мамлекеттерине, Азия мамлекеттерине жардам берип атат толук. Анан экспорттук потенциалын карап көрсөк, дүйнө жүзүнүн 200 мамлекет ашуун мамлекет болсо, ошонун 99% менен баары менен экономика катнашы бар. Ошол мамлекеттердин баары тең түрк туугандардын продукцияларын сатып алышат, колдонушат. Бул абдан чоң көрсөткүч. Bunun баары тең мындай айтканда таасир десек болот. Биз бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинин таасири жок. Биз жада калса өз коңшу мамлекетке эч кандай таасир кылбай жатабыз. Мына азыр чек арабыз ачыла албай, тиги биздин жүк ташуу машиналарыбыз өтө албай жатат. Биз казак туугандарга таасир эте албай жатабыз. Өзбек, тажик туугандарга таасир эте албай жатабыз да. Ал эми түрк туугандар азыркы учурда дүйнөлүк масштабта таасири бар да булардын. Бул энен айтат, дүйнөлүк масштабта булар геополитикалык бир орунду ээлешти. Булар азыр мына орусча айтканда диктовать этип жатышат. Саясий өңдөнгөндө диктовать этип жатат, жана ошондой экономика өңдөнгөндө диктовать этип жатат да. Биз үчүн кандаш улуттардын ичинен, кандаш өлкөлөрдүн ичинен мен ойлойм бул түрк туугандар бизге бүгүнкү күндөн баштап бир стратегиялык курсту курган бир мамлекеттерден болуш керек да. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын учурда жүргүзүп жаткан саясаттын ар бир ошол кошуна мамлекеттер, дүйнөлүк мамлекеттер ар кандай кабыл алышып атат да. Деги эле сиздин пикириңиз кандай? Ошол Эрдогандын жүргүзүп жаткан ички жана тышкы саясат тууралуу пикириңиз кандай? Эми албетте бул жерден ички жарандар Түркия үчүн мен эчтеке айта албайм. Алардын өздөрүнүн мындай айтканда сын пикирлери бар. Бирок мен Кыргыз мамлекетин жана өзүмдүн жеке пикиримди айта алам. Мен ал инсанды өтө бийик, жогору көрөм. Себеп дегенде мамлекеттин лидери катары ал киши көптөгөн турак адамдарга жана өзүнүн мамлекетине керектүү адамдарга барды. Өзүңүз көрүп жатасыз, мисалы үчүн кандай гана мисалы ири саясий бир форумдар болбосун, саясий ири мындай айтканда бир отурумдар болбосун, же мындай айтканда сүйлөшүү переговорлор болбосун, ар бир жерде Түркиянын кызыкчылыгын биринчи коет. Эгер Түркиянын кызыкчылыгы ошол жерден мисалы тебеленип калса, ал киши ошол жерден протест коюп, даже чыгып кеткенге чейин кетип калат да. Бул абдан чоң мындай айтканда саясий эркти көрсөтөт да. Бизге азыр буга чейинки журт башчыларыбызда буга чейинки бул такыр көрүнгөн эмес. Өзгөчө мисалы Атамбаевдин доорунда эч кандай бул көрүнгөн эмес да. Бул эң чоң бир көрсөткүч да. Ошол инсандын артынан Түркия өзүнүн геополитикалык жана геосаясий бир державага айланды десем мен жаңылышпайм да. Именно ошол Режеп Тайып Эрдоган Түркияны азыркы Түркияга айландырды. Буга чейин эми өзүңүз деле көрүп келгендерсиз, мисалы бул инсан Стамбулдун мэри болуп жатканда, именно Стамбулду дүйнөлүк бир финансылык, экономикалык борборго айландырган да. Эми дүйнөлүк десинде жок деген ошол Евразиянын экономикалык бир саясий бир финансылык борборуна айландырды. Адан кийин премьер-министр болду, азыр президент болуп жатат. Түркияны эми бул жерден бирөөгө жагат жакпайт, бирок геополитикалык державага болду деп туруп мен ошол Эрдоган мырзанын мындай айтканда түздөн түз салым менен болду десек мен жаңылышпаймын да. Азыркы учурда бизге балким ушундай касиети бар, ушундай мүнөздөгү мындай айтканда саясатчылар керекпи деп мен аябай ойлонуп да кетем жана суктанып да кетем да. Түркия менен учурда Кыргызстандын саясаты ар кандай талкууга алынып атат, ички тармакта, ошол эле учурда Кыргыз бийлиги Түркия бийлиги менен кандайдыр бир билинбеген бир мамилени сындырып алган жокпу?
Эми мамлекет тараптардан достук, биримдик болуш үчүн ар кандай кадамдар болуп жатат. Аны болгон жокту мен айта албайм. Түркия тараптан болобу, Кыргыз тараптан болобу, биримдик, мындай айтканда карым катнаш, достук мамилени күчөтүүгө ар кандай кадамдар болуп жатат. Бирок тилекке каршы өзүңүз деле байкап көрсөңүз, кыргыз коомчулугунда мисалы ошол түрк туугандарга же Түркиядан болгон жардамдарга мындай айтканда бир кайдыгерлик мамиле жасалат да. Мисалы эгер бир мисалы Жапония болобу же бир Франциядан, Англиядан бир кичинекей бир жардам келсе, аны аябай биз массалык маалымат каражаттарына көрсөтүп, аябай даңазалап, ошол эле мына биздин жарандарыбызды мисалы кайсы мамлекет достук десе, алар мисалы Орусия дейт же Америка дейт мисалы да. Ошолорду айтышат да. Бирок карап көрсөк, жардамдардын ичинен бизге мисалы боорукерлик мамиле жактан экономикалык жардам көрүнүп, именно Түркия биринчилерден мамлекеттерден болуп эсептелет да. Ошол эле статистиканы карасаңыз, долбоорлордун ичинен Түркия мамлекети биринчи турат. Бирок ал эч жерде айтылбайт. Эмнегедир? Мага ушул аябай таң калтырат да. Биздин расмий мамлекеттик каналдар бар, башка массалык маалымат каражаттар бар. Алар айтылбайт, эч жерден көрсөтүлбөйт да эмнегедир. Бул эмнени айтат? Тилекке каршы биздин өкмөт тараптан бул мамлекетти эки эл ортосунда достукка бир кандайдыр бир балким кайдыгерлик мамиле жасалып жатабы да. Анан азыркы учурда тилекке каршы бул эки мамлекеттин буга чейинки мисалы Атамбаевдин доорунда абдан суулуп кетти да. Анан бул жерден эми бул кыргыз элинин мындай айтканда кесепетинен эмес, бул ошол тилекке каршы ошол кездеги ажообуз президентибиз Алмазбек Шаршеновичтин кесепетинен болду. Ал кишинин туура эмес тышкы саясатынан биз Түркия мамлекетинен ошол кезде алыстап кеттик. Түркия бизден эмес, биз кыргыз мамлекети Түркиядан алыстап кеттик да. Жана алардын канча деген бере турган жардамынан биз кош кайдыгерлик мамиле кылып койдук да. Азыркы учурда эми бирок бир жерине мен сүйүнүп жатам, биздин Сооронбай Шарипович болгон бүт мамилесинин күчүн жумшап жатат. Азыр ушул Түркия мамлекети менен катнашты түзөлүк деп. Бирок ошондой эле бир кичинекей бир коркунуч бар да, эми кичинекей эмес, мен чоң десем деле жаңылышпайм. Бул бизде азыркы тилекке каршы ушул кыргыз мамлекети менен Түркия мамлекетинин ортосунда бир очок сала турган, мындай айтканда мамилесин бир туура эмес жакка буруп жаткан бир идеология бар да, бул мындай айтканда фето идеологиясы. Бул эми албетте биз Түркия мамлекетинин ичинде мен киришким келбейт. Алар бул уюмду террористтик уюм таанышкан, бул кыргыз мамлекети эмес, ошол Түркия тааныган. Бирок биз мамлекеттер менен карым катнаш түзгөндөн кийин биз ал мамлекеттердин чечимин сыйлашыбыз керек. Азыркы учурда биз байкап жатабыз, тилекке каршы биздин мамлекетибизге ал уюмдун таасири абдан күчөп жатат. Ушу гүленчилер, Кыргызстандагы гүленчилердин ички гүленчилердин деп коелук, ушу гүленчилердин дейли, же болбосо ошолордун Түркияга болгон же эки мамлекеттин ортосуна болгон мамилеге терс таасирин тийгизип аткан жокпу? Терс таасир тийгизип аткан учурлар көрүнүп жатат, байкалып жатат. Бул жерден мисалы карап көрсөк, көп жерден байкалып жатабыз. Биздин эле кыргыз жарандар эмнегедир ошол эле расмий Анкараны болобу, Түркиянын президентин болобу эмнегедир катуу сындашат да. Ошол эле социалдык барактан байкасаңыздар, эми айтып барбок, биздин бир топ белгилүү жарандарыбыз эле ошолорду мындай айтканда эмнегедир абдан чоң терс сыноого кабыл алышат да. Мен ошол таң калам. Эмне үчүн бизге ошол мамлекет жардам берип жатса, бул бир. Эч кандай кыргыз мамлекетте мисалы ошол эле Түркиянын президенти болобу же түрк жарандар эч кандай сыноо пикир айтышпаса, биз жактан эмне үчүн мындай сунуу ушундай сын пикирлер айтып жатат деп. Мунун баары тең ошол уюмдун, фето уюмдун бизге болгон тилекке каршы туура эмес таасирин артынан болуп жатат. Эми албетте бул Түркиянын ички саясаты, биз ага киришпейбиз, бирок биз чакырып кететим ушул учурда кыргыз элиме, ошондой эле кыргыз өкмөтүнө кандай гана болбосун биз сырткы ушундай уюмдарга ээрчип кетпей, же бир жалгыз адамдын идеологиясына ээрчип кетпей сырттан келген. Биз мындай айтканда расмий мамлекеттер менен расмий карым катнаш түзсөк, биздин расмий Анкара бар, бордош, расмий Түркия бар, бордош, жана ошондой эле түрк эли бар, кандаш, ошолор менен бир достук мамилеси күчөтсөк. Ошондо мен ойлойм, биздин келечегибиз абдан ийгиликтүү, жыйынтыктуу, жана ошондой эле бизге келечегибизди бир ачкандай бир жакшы бир жыйынтыктарга келебиз да. Бул эки мамлекеттин ичиндеги саясатты калаага жок каяка салыштырсак болот экен да. Демек булардын гүленчилерди же болбосо ушулардын эл аралык саясатка болгон кадамын кантип токтотсо болот? Анткени деген чын сиз айткандай социалдык тармактарда алардын кандайдыр бир өзүнүн пикирин ачык жарыялап, ошол эле сырткы саясатка болгон Кыргызстандын аброюн түшүрүп жаткандыгын жаран катары кантип айтса түшүндүрүп бере аласыз? Эми мамлекет тарапты мен жогору айткандай карым катнаштар бүт аракеттер болуп атат. Ал жактан
колдон келген аракет жасап чыгат, ал жакта эчтеке айта албайм азырынча. Бирок мен ойлойм, ошо сиз туура айтасыз, биз жарандык жактан, кыргыз элим тараптан бизден дагы бир кадамдар болуш керек да. Азыркы учурда мына мен дагы бир сүйүндүргөнү, азыркы учурда мына ушул Анкара Бишкек деген бир жакшы бир достук уюму ачылардын астында турат. Бул уюмдун негизги кадамдары жана негизги максаттары бул эки мамлекеттин эле эмес, эки элдин, Түрк эли менен кыргыз элинин ортосундагы карым катнашты бириктирүү, достукту күчөтүү, ушундай бир чоң абдан жакшы бир максаттары коюлуп жатыр. Ушундай уюмдар бизде азыр көп болуш керек да. Бизнес уюм эмес, саясий уюм эмес. Бул тек гана ушул достуктун нугунда кеткен уюмдар азыр ачылып жатат. Ушул уюмдун мен ойлойм иш-чараларынын артында көптөгөн мындай айтканда жыйынтыктар көрөбүз. Азыркы учурда мен ошол элем биздин жарандар ушундай кадамдарга көп барсак, жана ошондой эле ар кандай Түркия тараптан бизге кандай мындай жакшы кадамдар, жардамдар берилип атат, мындай айтканда кол алакана жайылып мисалы бизге жардам көрсөтөт, ошонун баарын тең биз уялбай, этпей эле, коркпой эле айтсак. Мисалы жардам берди, рахмат. Эми негизи эле биздин кыргыз айкөл кыргыз дейбиз. Биз акты, караны кара деп айткан элдердин бирибиз да. Бизге ачык мамиле кылып атканда биз ачыкты ачык эле айтышыбыз керек, туура дешибиз керек. Азыркы учурда бизге Түркия мамлекеттен башка эч ким мисалда боор тартпайт жана жан тартпайт да, чын айткандачы. Башка мамлекеттен балким бир саясий кызыкчылыктар болуп, ошонун артынан бир бизге мындай айтканда мамиле кылбаса, тек гана мен ойлойм ошо Түркия мамлекети саясатчысыз, кызыкчылсыз, мындай айтканда мындай боордош кандаш элге катары эле бир туугандык мамиле кылышат да. Анкара Бишкек уюму ачылабы? Алардын эл аралык максатта кандай чоң пландарды аткарып атат? Бирден бир максаты бул терс ушул туура эмес келип аткан идеологияга каршылык берүү жана эки мамлекеттин өзгөчө ушу элдин ортосунда достукту күчөтүү да. Буга чейин биздин эски бийликтердин көптөгөн туура эмес жасап кеткен иштерин баарын тең жокко чыгарып туруп, кайрадан балким жаңы бир нукта, бир достук мамилени кайра куруу да. Негизги максат ушул. Азыр сиз негизги жакшы маселени көтөрүп кеттиңиз. Мындан ары кыргыз-түрк мамилесин жылытуу үчүн биздин бийлик эмне кылышы керек? Бирден бул жерден эми албетте мен өкмөттүн иштерин сын таккым келбейт, бирок дипломатия абдан чоң бул жерден салым кошот да. Элчилерден көп нерсе мындай айтканда зависит этет да. Мисалы биздин кыргыз мамлекетинин азыркы учурда Түркияда ким экенин билбейм, элчи. Ал кишидин Түркиянын бизге болгон көз карашы боюнча абдан көп мисалы таасирлер болот да. Тилекке каршы кайсы кишинин? Биздин элчинин. Ооба, элчинин. Тилекке каршы мен аны мисалы бүгүнкү күндө абдан жакшы иштеп жатат деп айта албайм, бирок ошондой эле жаман иштеп деп айта албайм. Азырынча мындай айтканда олуттуу жыйынтыктарын көрө элекмин. Бирок мен ойлойм, эми ишенем, элчибиз кыргыз мамлекетинин Түркиядагы элчи азыркы учурда чоң жоболорду ошо маданий тармакта болобу, эки ортосунда элдер бириктирүү ушундай долбоорлорду алып чыкса, анда биздин дагы мамилебиз ошондо тыгыз болот. Мисалы Түркиянын кыргыз мамлекетиндеги элчи, мисалы Жеңиз Ферат, көбү мисалы туура эмес түшүнүктүү ар кандай талкуулашат да. Көптөгөн сын пикирлер айтат. Мен жеке оюмча ал киши болгон аракеттин эки мамлекеттин ортосунда болгон аракеттин тыгыздоого бүт жумшап жатат да. Мисалы ошол эле жанагы сыртта келген туура эмес жана фето идеологиясына каршы күрөшүүдө ал өзүнүн ишин аракетин жасап жатат. Биздин кыргыздар көзүн ачайын деп аракет кылып жатат. Бирок албетте биздин мындай айтканда карапайым элибиз көп нерсени түшүнбөгөндүктөн балким ал кишинин сөздөрүн мындай толук мааниге бере албай, түшүнө албай жатат. Бирок мен ушул жерден айтып кетет элем, ал киши дагы бизге мына көп жардам берди. Азыркы учурда мына коронавирус убагында 350 миллион доллардан ашык мындай айтканда жеке сырттан жардам алып келиптир. Бизге мындай айтканда кыргыз мамлекети жардам бериптир. Жанагы түрк достугу деген мейманга эмени оорукананы ачып бизге мисалы ошону өткөрүп берүүгө бүт мындай айтканда иш-чараларды бат өткөрүптүр. Азыркы учурда мына биздин кыргыз муундарга дүйнөлүк заманбап билим берүү боюнча жаңы мисалы лицейди ачуу боюнча иш-аракеттер жасап жатышты. Ошондой эле экономикалык нукта бир чоң мындай ишкана долбоорлорду инвестиция тартып келүү боюнча көптөгөн аракеттер жасалып жатыр. Мен ойлойм бул абдан сонун, абдан туура. Бирок тилекке каршы ошонун баары эмнегедир биздин массалык маалыматтарда көрсөтүлбөйт, айтылбайт. Мен ошого дагы түшүнбөйм жана таң калып келатам да. Кыргыз бийлиги негизи ушу эл аралык мамиледе аксап жаткан жокпу? Туура эле барып атабы? Эми курсту мен азырынча айта албайм. Биздин мисалы стратегиялык курсубуз туура эмеспи деп, себеп дегенде мен азырынча уга элекмин. Биздин багытыбыз мындай болот деп, мисалы
ар бир мамлекет десем эле жеке ишкана компания ачылып атканда өзүнүн бир 20-30 жылдык бир багытын көрсөтүп коет да. Биз ушул нукта иш алып барабыз деп. Ошол сыңары мамлекеттер дагы өзүнүн экономикалык жана геополитикалык багыттарын, нуктарын, стратегиясын айтып коет да. Тилекке каршы биз кыргыз мамлекети бүгүнгү чейин айта элекпиз. Биз азыркы күнчө мага ушундай бир эрчиме бир саясатта жүргөнсүп ушундай болуп мындай сезилет. Бирок албетте азыркы мындай айтканда сырткы биздин эл аралык саясатыбызды бир нукка коюу аракетин азыркы учурда президентибизден көрүп жатабыз, Сооронбай Шариповичтен. Мен ойлойм жакын арадагы биздин стратегиялык бир 20-30 жылдык бир багыт туугабыз деп ойлоймун да. Мен баамдашыма караганда сиз ошо эл аралык мамилелерге жана саясий тармактарга көбүрөөк кызыгып келесиз. Негизи эле ушул кыргыз-түрк мамилесинде кандайдыр бир багыттарды, иш-чараларды, пландарды өткөрүү оюңузда барбы? Мен жеке оюмча ушул эки мамлекеттин ортосунда карым-катнашты бириктирүү үчүн бир чоң бир фестивалдар өткөрсөкпү дейм. Мисалы бүгүнгү чейин Кыргыз менен Түркия мамлекетинин ортосунда мындай айтканда бир жабык бир мисалы филармония дейсизби, бир театрлардын ичинде эле өткөрүп келген бир концерттер болуп келди да. Бирок бизге андай масштабта эмес, бизге жанагы мисалы биз буга чейин көчмөн оюндан жасап келбедикпи, ошону сыңары бир чоң масштабтуу түрк дүйнөсүнүн алкасында, эми Түркия Кыргызстанда эле эмес, түрк дүйнөсүнүн алкагында бир чоң фестивалдар өткөрсөм деген бир долбоорду иштеп келатам. Кудайым буйруп эки мамлекет колдосо, мен ойлойм бул ошо долбоорду өткөзүп, бул биздин мамлекеттерге эле эмес, түрк дүйнөсүнө эле эмес, бул негизинен эле бул жер шарына бир маданий чөйрөдө бир пайда алып келе турганда бир чоң долбоор болот эле. Ошонун ичинде эле биздин Кыргыз мамлекетине мисалы туристтерди тартуу боюнча, биздин имиджибизди дүйнөлүк масштабта чыгаруу боюнча дагы бир масштабтуу бир долбоор болот да. Кудайым буйруса азыр ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Ушул иш-чаралар Кыргызстан менен Түркиялерди жакындаштыра алабы? Албетте бул негизги биринчи максаты бул ушул түрк элдерин бириктирүү, достугун күчөтүү ушул максаттуу болгон долбоордо. Анан Түркия менен Кыргызстанды мындай айтканда кандаш мамлекетте көрсөтө турган долбоор болот да. Ошол мен сиздин берген маегиңизге таянып айтып турган болсом, түрк элдерине көбүрөөк мындай жакыныраак, кандай десек, мээрим менен айтып атасыз да. Ошол эмне үчүн ошол түрк элинин сизге кыргыз элине жакындыгын баса белгилеп жатасыз? Ошондой көрөрмандарга түшүндүрүп айтып кетсеңиз. Эми мен өзүмдү кыргыз деп эсептегенден кийин биздин түпкүбүз баарыбыз тең бир элбиз. Бул бир. Экинчисинен биз мисалы мамлекеттерибизди мына дагы мен жогоруда айтып кеткендей моделин куруп атканда, экономикасы моделин мына элементарно сиздин эле ишканаңызда бул жерде өзүнчө бир башкаруу системасы модели бар да. Бунун баары тең биздин менталитетке, биздин этникабызга, түшүнүгүбүзгө, философияга, көз карашыбызга туура келген модель менен курулат да. Анан бизге албетте мисалы жана демократия деле таза эле батыштын эле моделин алып келип эле 100% эч кезинде өзгөртпөй эле бизге мисалы адаптировать этпей эле бизге таңуулатпай, эми бул жерге мен каршымын да. Ооба, демократия керек. Бирок биздин мындай айткан менталитетке турган демократия келет да. Бул мисалы көчмөн демократиясы деп койсок болот да. Же мисалы биздин кыргыз демократиясы деп койсок болот да. Ошону сыңары биздин бул мамлекетибиздин кийинки мындай карап көрсөм өнүгүү стратегиябыз биз кайсы мамлекеттен үлгү алышыбыз керек? Мисалы Аскар Акаевич Швейцарияда бир уран менен келди. Бирок Швейцарияны кечирип койсоңуз, ал каякта турат? Ал кайсы элдер? Биз аны Швейцарияны көргөн да эмеспиз, уккан да эмес. Мисалы сиз же мен да бара элекмин, ал кайсы экенин билбейбиз да. Анан кээ бирлер чыкты, мисалы Кытайды көрөлүк депчи. Бирок ошондо эле Кытайды өзүңүз көрүп атасыздар, биздин кыргыз эли өзү каалабай жатат. Ооба, эми алардын экономика процессинин биз пайдасын көрүшүбүз керек, мындай айтканда акчасын алышыбыз керек да. Анан Орусия деп келди. Эми Орусия менен 200 жыл да ооба биз достук мамиледе келдик. Азыр да келишибиз керек Орусия мененчи. Аны биз четке какпашыбыз керек. Бирок келечек кимде деген суроо жаралат да. Келечек тек гана өзүбүздө. Өзүбүз дегенде бул биринчи очот Кыргызда, экинчи очот ошол түрк элдеринде. Түрк элдеринин ичинен именно ошондо Түркия бүгүнкү күндө түрк моделинин мындай айтканда чудосы деп коет го, жанагындай бир жанагындай сингапурское чудо дегендечи, жанагындай японское чудо, корейское чудо деп атпайбы? Ошонун мындай айтканда бир кубулушун, бир результатын, жыйынтыгын көрсөттү да. Ошол модельди мен ойлойм бизде алышыбыз керек да. Эми албетте тас эле Түркиянын бүт баарын тилин көчүрбөй. Биз, конечно, биз өзүнүн кыргыздын жеке позициябызга туура келген, биздин көз карашыбызга туура келген модели алып туруп ошону өзүбүзгө алышыбыз керек. Бирок ошонун эң жакыны тек гана ошо Түркия Республикасын көрүп жатам да. Келиңиз. Кыргыз элине түшүндүрүүрөөк болуш үчүн Түркия элинин президентинин бир эч кимде жок сапаттарын айта кетпейсизби?
Эрдоган кандай адам, кандай президент болот, кантип мамлекетин башкарып атат? Менин оюмча сиз Үч сапатын айта алам. Биринчи саясий эрк, экинчиси чечкиндүүлүк, үчүнчүсү эр жүрөктүк да. Бул мындай айтканда журт башына геополитикалык бир лидер үчүн бул эң керектүү сапаттар да. Кандай гана кадам барбасын, мындай айтканда бул күмөн санабайт, сомневаться этпейт. Жазып атабы? Жазайт. Чечтиби? Жазайт. Анан керек болот атабы, мисалы ошол түрк эли үчүн же түрк элдери үчүн керек болот атабы, ошону чечкиндүү жазайт да. Мына кече жакында эле мына биздин түрк боордошторун эми айтып эле койгом, анча мынча улуттарына, башка жакта мындай айтканда кичине кыйналып жаткан улуттарына жалгыз гана ошол Эрдоган мырза мындай айтканда бир защитник болуп чыкты да, мындай айтканда бир коргоочу болуп чыкты. Бир дагы түрк элдеринин мисалы инсандары дейбизби, саясатчылар эч ким чыккан жок, тек гана ошо Эрдоган мырза чыкты да. Ошол жактан мен бул инсанды аябай сыйлайм да. Бизге да ошондой мындай айтканда саясатчылар керек, жана бизге дагы ошондой бир лидерлер керек да азыркы учурда. Эл аралык деңгээлде Эрдогандын тең тайлаштары кимдер деп ойлойсуз? Атаандаштары. Түрк мамлекеттеринин ичинде чын айтсам азыркы учурда мен көрө элекмин. Эми балким Нурсултан Абишевичти буга чейин айтып келишкен, бирок ал киши уже карып өзү да саясаттан кетип баштады. Бирок балким Мирзиёевдир, бирок ал киши өзүн көбүнчө мына экономикалык нукта абдан жакшы көрсөтүп келатат. Бирок башка мындай түрк элдерине мен эч кимди айта албайм. Дүйнөлүк масштабтан эми балким бул мисалы Меркелди айтсак болот, эми албетте ал аял киши, бирок мүнөздөр боюнча абдан окшош да. Мага да ал киши мындай айтканда көп жактан жагат, чечкиндүүлүгү боюнча. Кандай гана болбосун, мисалы Европа биримдиги ыдырайын десе да ыдыраттырып алып келатат да. Ошондой сыңары азыркы учурдагы Режеп Тайып Эрдоган ушундай биз түрк элдерин балким бир дүйнөбүздүн бир лидери боло тургандай бир сапаттары бар. Балким бир лидери боло тургандай эле мындай айтканда убактысы келди деп ойлоймун да. Бул инсандын артынан балким түрк дүйнөсүнө келечеги да болот го деп жеке оюм бар да ошондой. Мындай карап турсак, сиз эл аралык саясатка абдан кызыгасыз да. Ошол мүмкүнчүлүк жаралып калса, кайсы президент менен жолугушат элеңиз? Эң биринчи ошол Режеп Тайып Эрдоган менен жолугмакмын. Эмне үчүн? Мен үчүн ал тек гана лидер эмес, журт атасы десем болот да. Түрк элдеринин журт атасы десем. Өзүнүн элине мындай мамилени, аталык мамилени мен башка мисалы элдерден көрө элекмин да, лидерлерден көрө элекмин. Бул инсан өзүнүн элдерине абдан мындай аталык мамиле кылат. Мен өтө мындай айтканда бул сейрек кездешүүчү бир мүнөз да. Мындай мүнөз башка лидерден мен көрө элекмин. Ооба лидерлер бар. Мисалы ошол эле Путинди айтсак, Владимир Владимирович Путинди алсак, ал Орусия үчүн лидер. Бирок атандабын атыш мүмкүн эмес. Ал лидер катары жүрөт да. Лидер менен атанын айырмасы асман менен жердей. Лидер деген бул эми биринчи жүргөн, мындай айтканда алдыкы жүргөн бир главнокомандующий сыяктуу же ошондой сыяктуу сыңар болот да. Бирок ата мамиле катары өзүнүн элин, жерин сүйгөн, ошончолук мындай айтканда жүрөгүн жанын берген, ошого чейин ошолордун кызыкчылыгын көзөчүн баарына бара тургандай, мындай өтө сейрек көздөшчү мүнөз ошо тек гана Режеп Тайып Эрдогандан көрүп жатам да. Мен биринчи гана ошол инсан менен жолукмакмын. Биздин Назарчы телекөрсөтүүсүндө салтка айланган эркин микрофонубуз бар да. Сиз каалаган кишиңизге, каалаган адамыңызга өзүңүздүн же болбосо жалпы журтка саясатка болгон өзүңүздүн пикириңизди айта аласыз. Эми мен кыргыз элиме кайрылып кетет элем. Ооба, албетте ар бир 6 миллион кыргыз болсо 6 миллион көз караш бар. Бирөөгө балким бул тарап жагат, бирөөгө тиги тарап жагат. Мен эч кимди мындай айтканда сындабайм, жамандабайм, мактабайм. Мен бүгүн өзүм жеке көз карашымды айттым. Ошол учурдан чакырып кетет элем. Биз кандай гана болбойлук, ооба биз ар бир мамлекет менен достук мамиле кылыш керек. Ошол эле Кытай болобу, Орусия болобу, Америка болобу, биздин коңшулаш тажик, өзбек, казак бир тууган баарыбыз менен биз жакшы мамиледе болушубуз керек. Бирок ошонун ичинде өзгөчө мен дагы чакырып кетерим, биз ошол Түркия мамлекети менен бир достук мамилесин күчөтсөк. Себеп дегенде мен дагы айтып кетем. Менин жеке көз карашым боюнча дүйнөлүк экономикалык рынокко, өзгөчө Европага именно бизден жалгыз бир гана көпүрөнү мен ошол Түркияны гана көрүп жатам. Жана Түркия мамлекетинин модели, өнүгүшүн модели, экономикалык модели мен ойлойм бизге эң мындай айтканда оңой сиңип кете турган, жана жаңы колдонуп кете тургандай, жакшы колдонуп кете турган модельдердин бири. Ошонун баарын колдонсок, жана ошондон кыргыз элим
биз ошол өзүнүн кандаш бир тууган, мен үчүн мен кандаш деп атам. Бир туугандар балким башка улуттар болушу мүмкүн, бирок именно кандаштар ушул биздин түрк элдерин баары тең бизге кандаш болуп, биз ушулар менен мамилеси күчөтсөк дегени достук, карым катнаш, мындай айтканда кандаш мамилеси күчөтсөк, мен ойлойм биздин келечегибиз дагы мындан да жакшы болот. Максат мырза, сиз билгенди мен билбейм, мен билгенди сиз билбейсиз дегендей да. Мүмкүн мен сизге берилбей калган суроо калып калды. Сиз берилбей калган бир суроо калып калды. Көбү мисалы сурашат, эки мамлекеттин ортосун түзүүдө кайсы инсандар көп салым кошо алат депчи. Мен бир гана суроо менен жооп бере алат элем. Мисалы менден балким сизден эмес, биздин ажоолорубуз. Ушул жерден дагы мен ишенем, биздин Сооронбай Шарипович болгон өзүнүн мамилесин, болгон кадамдарын күчүн ошого жумшайт. Эки мамлекеттин ортосунда, мисалы биздин президенттерибиз эле дос болсо, Режеп Тайип Эрдоган мырза менен Сооронбай Шарипович Жээнбеков дос болсо эле, эки мамлекеттин ортосунда биздин мамилебиз будан дагы көп өнүгөт да. Ошон үчүн мен ишенем Сооронбай Шариповичка, эки элдин ортосундагы достук дагы күчөтөт.